Азыр болсо мындан мурунку сабакты смартфондон көрсөтөбүз. Ал үчүн объявление деген вкладкага киребиз. Могу үстүндө оң жакта плюс деген значок бар, ошону басабыз. Баскандан кийин эмне кылабыз? Сатып алабызбы же сатабызбы? Биз сатабыз азыр. USDT-ни кыргыз сомуна сатабыз. Фиксированный баа менен. Бааны жанагыдай эле 86 деп коебуз. Далее канча USDT сатабыз? 500 USDT, ылдыйкы лимит. Допустим, 10.000 сом. Эгер сиз $500 бирөө баарын сатып алам деп 43.000 сом сизге жибергенин каалабасаңыз, анда могул жерге жогорку лимитти коюп койсоңуз болот. Мисалы 25.000 сом. 10.000 сомдон 25.000 сомго чейин эле сатам деп бир ордерде. Дагы сатып алам десең, анда дагы бир жолу сизге заказ кылыш керек болот. Андан ылдый жагына способ оплаты кошобуз, добавить деп туруп, ошол эле эл карта тандайбыз. Срок оплаты 15 минут дедик. Далее бияка условиясы жазабыз. Жазбай деле койсок болот. Андан кийин автоответчикке жазабыз. Так, зарегистрировано 10 дней назад дейли. Сейчас онлайн. Опубликовать. Готово дейбиз. Эгер ушул ордерди эле өзгөртүүнү кааласак, анда үстүн бир жолу басабыз. Анан ылдый жакка мындай меню ачылат. Быстрые изменения, изменить детали. Изменить деталини басабыз, же болбосо быстрые изменения дейбиз. Так, бааны биз 88ден саткыбыз келип калды. Болду, андан кийин сохранить. Биз эми 1 USDT-ни 88ден сата баштайбыз.